кайта бир ырыскы келиши мүмкүн. Мына Кудайдын казынасында чек жок деп айтат да. Мына марафондогу кыздарга дагы мен Кудайдын казынасына биз запрос жиберебиз деп мен аябай сонун техника үйрөткөм. Ошону деле үйрөтүп койсомбу деп ойлойм да азыр. Кудайдын казынасына биз кантип запрос жиберебиз? Биз дуа окуйбуз, намаз окуйбуз, ырыскы берчи, ушул тиричилигим жакшы жакка алып кетчи, биз ушу кыйынчылыктан чыгып кетели, кедейчиликтен чыгып кетели деп биз дуа кылабыз. Негизи ыйлап дуа кылып, же болбосо мындай ушундай болгондо адам духу түшүп кетет экен да. Мына дуа кылып аткандачы канчалык ыйлап өзүңдүн күнөөлөп эле ушинте берсең, адам духу түшүп кетет экен дагы. Кандайдыр да бир немеде адамда мындай Кудайга деген ишенимсиз же болбосо мындай ненависть пайда болуп калат экен да. Качан биз Кудайга сүйүнүп бир башкача маанай, позитивный маанайда Кудайым рахмат, ушу жашоомдо аябай сонун күндөр болуп атат. Эртең мындан да сонун күн болот деген мындай прямой сүйлөшүп алабызго. Мына сиздер менен сүйлөштүм, ошол сыңарындай эле үйдө отуруп ошентип Кудай менен сүйлөшсөңүздөр, кадимкидей Кудай да сиздин сүйлөгөндөрүңүздү угат, сиздин ар бир сөздөрүңүздү кабыл алат экен. Ошол нерсени эртеси болбосо да андан кийин аткарганга мүмкүнчүлүктөрдү берет экен. Мисалы үчүн кимдир бирөө сиздин маанайыңызды көтөрүшү мүмкүн, же кимдир бирөө келип туруп жолдон деле акча таап алышыңыз мүмкүн. Биз жана күнү курбан айттабы ушундай учур болуп калат бизде дагы. Кимдир бирөөдөн мына акча күтүп, карыздарды чогулталы дейбиз дагы, анан ошол учурда акча жок болуп калат. Анан кандайдыр бир жаман бир окуя болду. Мына курбан айтта акчабыз жок болуп калды дагы. Эт алып келип үйдө плов жасап, үйдө кичине жыт чыгаралы деп отуруп, эч кандай акчабыз жок. Анан магазинден карыз калганга бизде эме болбоду. Анан ошол акчабыз болуп калганда жакшы болот эле, каяктан акча келсе экен деп ушинтип отуруп, анан биз жолдошум айтып калды да, акча келет. Кудай турат го, бизди любой жерден акчага толтуруп атат. Ушу күнгө чейин акчаларды берип аткан кандай эле ушул күнү акчабыз жок болуп калсын. Күн сайын акчабыз бар туруп, кандай эле ошол күнү бизде акча жок болуп калат деп ушинтип отурган. Анан ойлоно отуруп эле бир кезде сыртка чыгып кеткен, бирөө чакырып. Машинасында сүйлөшүп отурушуп эле анан кайра кайтып келгенде подъездин алдында сүйлөшүп отурушту. Бир 2 сааттай эч ким чыккан да жок, эч ким кирген да жок дейт. Мен чыккандан кийин эч ким кирген жок, эч ким чыккан жок подъездин жанында дейт. Даже мына камера наблюдения бар. Ошол жерде турганда жапжаң боюнча эч ким колдонбогон 1000 сом жатат де. 1000 сомду албады, магазинге алып барды, кимдин акчасы түшүп калды деп ошол подъездге чыкты, ар бир үйгө кирип чыкты. Биз чыккан жокпуз деп кээ бир үйдөгүлөр ачкан жок эшигин. Ошентип эч ким таппай калгандан значит Кудай бизге ушул акчаны берди деп мына жашоодо ушундай чудолор боло берет экен да. Ошондуктан мына биздин үмүтсүздүгүбүз, эртең күнү кантип жашайбыз, эртең күнү жетпей калат, муну эртеңкиге алып коелу, же болбосо карызды кантип үзөбүз, мен ушундай карызга батып кетсемби деген страхтардын баардыгычы, мына страхтардын баардыгы, коркунучтардын баардыгы, сомнения, күмөнсүрөгөндөрдүн баардыгы мына ошо Кудайга ишенбегендин белгиси экен да. Анан продуктам түгөнүп калат, анан кийин мына адамдардан деле тилемчилик кылып жүрүшөт го. Биз ошолоргочу продукта берип, акчалай жардам көрсөтүүнүн ордуна жок дегенде ушул нерсени айтышыбыз керек да. Мына балыкчыга балык берип, мына адамга балык бербестен балык улай турган мына кайырмак бер дейт го. Ошол кайырмакты туура салганга, анан балыкты туура тутканга биз үйрөтүшүбүз керек адамдарды. Бул деген биз ырыскыны кантип тапканды, ошол ырыскыны күнүмдүк жашоодо акчаны Кудайдын бере турган нерсесин кантип тапканды биз үйрөтүшүбүз керек да. Анан жардам бериңиздер деп азыр аялдар көп сурашат. Ден соолугуңуз жайындабы деп сурайм, майып эмессизби деп сурайм. Жок, баардыгы жакшы, балдарым бар, просто биздин жолдошум таштап кетти, же болбосо башка бир себептер менен квартирабыздан чыгып кетти деп айтат. Эми ушундай жашоодо боло турган нерселер баардыгы. Особенно мына кыштын күнүндө көмүрүбүз жок деп айтышат. Аларды жеткирип бере бересиң, башка жактан да алып келе берет. Алар ошону жагып бүт да андан кийин дальше дагы дайым эле жардам бере бербейт да. Булардын эң мындай туура эмес нерсеси Кудайдан эмес, адамдардан сурап атат да, адамдардан жалынып атат. Эмне үчүн биз адамдардан сурагандай эле отуруп, Кудайдан ошол нерсени сурай албайбыз? Кудайым, мен балдарым ачка калды, мен башкаларга берип аткан рызкыңды мага деле берчи деп эмне үчүн биз сурай албайбыз? Потому что бизде Кудайга деген ишеним жок. Биз кана жолугуң, кана сен өзүң намаз окуйсуңбу деп айтышат. Биз кантип ошол намаз окугандар деле Кудайга кантип ишенгенди билишпейт. Намаз окуса эле все болду. Ладно, биз намаз окуйбуз, бирок намазды биз кантип окуп атабыз? Бир гана Кудай билет. Ошондуктан намаз окугандар же намаз окугандар, жолук салынгандар же жолук салынбагандар деп биз адамдарды бөлүшкө акыбыз жок.
бизди бир гана соттой турган Кудай. Бизди бир гана мына сен туура жолдо жүрөсүң же туура эмес жолдо жүрөсүң дей турган бизди бир гана ошо Кудай. Сен күнөө иш кылгансың, сен күнөө иш кылбагансың дей турган, сенин айыбың ушундай, сенин айыбың ушундай эмес дегендердин бардыгын биз кыла албайбыз. Биз бир гана Кудай жасайт ошол нерсени. Ошондуктан Кудайдан соттой турган маалда Кудайдан үстүн келбестен бир гана сурана турган, Кудайга баш ийе турган кезде осознанно баш ийип, осознанно Кудайдан сурашыбыз керек. Мисалы, азыр бир практика айтам. Ошол нерсени аткарып көрүңүз, жөн гана. Ушул азыр эфир бүткөндөн кийин баарыңыздар дагы бир комнатага кирип туруп, эч ким сизге мешет этпегенде болуп, комнатага кириңиз, телефонуңузду өчүрүң, балдарыңызды көчөгө чыгарып ойноп келгиле дең, же болбосо ушул жерде жылбай отуруп тургула. Мен азыр чыгам деп комнатаңыздын ичине култап отуруңуз дагы. Күзгүгө карайсызбы, же болбосо жөн гана көзүңүздү жумасызбы? Кудайдын мындай сизди угуп жатканын, сизди көрүп жатканын, кандай мааниде болсо да сиз өзүңүз ушул нерсени сезиңиз да. Потому что адам сезими менен адам экен. Адамдарда сезим жок болгон үчүн бирөөлөрдүн проблемасын, бирөөлөрдүн жашоосунда болгон кыйынчылыктарды сезбегенибиз үчүн оңой эле соттоп кое беребиз, оңой эле күнөөлөп кое беребиз. Ошон үчүн бизде сезим жок. Сезим жок. Адам мына жаныбарларда сезим жок сыяктуу эле адамдардын да көпчүлүгүндө сезим жок болгон үчүн айбандык баягыдай иштер болуп кетип атат да. Ошондуктан сезгенге аракет кылыңыз. Прям мына кожаңыз менен, клеткаларыңыз менен, жүрөгүңүз, мына бооруңуз менен, көздөрүңүз менен, кулагыңыз менен бүт бардык клеткаларыңызда сезиңиз. Кадимкидей ошо Кудай сизди угуп, жаныңызда тынчап турат. Сиз эмне сурашыңызда, эмне кааларыңызды тыңшап турат. Потому что биз Кудайга айтпасак, Кудай да билбейт да бизге эмне керек экенин. Ошон үчүн отуруп туруп айтыңыз. Көзүңүздү жумуп туруп, тилиңизди чыгарып айтыңыз, эмне керек сизге. Ошолордун баарын айтканыңыздан кийин күтүп туруң. Күткөндөн кийин сизге ошол нерсе аткарылдыбы, аткарылбадыбы? Эгер аткарылбаган болсо, значит сиз жетишинче, достаточно сиз Кудайга жеткире турган кылып айта албадыңыз. Кудайга жеткире турган кылып качан айтасыз? Качан сиздин ошол максаттарыңыз аткарылганда, анан значит менин үнүм Кудайга жетти деген нерсе мына ушул болот. Мына кыскача кылып айта турганыбыз ушу. Мен сүйлөп кетсем, сүйлөп кетерем, бир башында сүйлөй албай, бир буксовать этип отура берем да, анан кийин бир өзүмдү кармай албай калам. Мен ушундай мүнөзүм бар. Ал эми мына витаминдер боюнча, мына ушундай сонун жанагы биз өзүбүздүн Кыргызстандан өндүрүлүп аткан ушундай дарылар боюнча маалымат алам десеңиздер, мен дайректке кайрылыңыздар, сиздерди байланыштырып коем. Эч качан өкүнбөйсүздөр. Жанагындай кымбат баалуу деле эмес, эч бир пайдасын бербей коет деген нерсе дагы эч күмөнсүз шек санабай алыңыздар, ичиңиздер. Особенно мына азыр мына кышындасы бурнак дейт. Ушул нерсени жөн гана мурдуңузга сүйкөп койсоңуз, гаймориттерден, бүт бардык нерседен, гриптерден дагы жардам берет экен. Өзгөчө мына жолдошуңуздарга алып бериңиздер, мындай күч ала дейт. Күч ала дегенди өзүңүздөр да билсеңиздер керек. Эми эмне менен кандай кантип жардам берет мен билбейм, но мен ичип атам. Мисалы мына синктерди ичип атам, био алато дегендерди, ошолордун баардыгын ичип олтурам. Ошондуктан баарыңыздарга ийгилик, жакшы күндөрдү күн сайын жарата бериңиздер. Бирөөгө жашооңуздарды жоопкерчилигин оодарбаңыздар. Душманыңыздардын сиздерге кылган жамандыктарын эстеп ыйлап олтура бербеңиздер. Жөн гана мынтип плевать деп коюңуздар. Ар кимдин ойлоруна, мына ар кимдин сөздөрүнө маани берип олтурбастан, сенин сөзүң мен үчүн плевать деп коюңуз болду. Мына ушундай принциптер менен жашайбыз. Баарыңыздарга рахмат эфирге катышканыңыздар үчүн.